Оштун эркеси вице-мэр Азимовдун кылмышы жана кыңыр иштери. Ты медианын иликтөөсү вице-мэр Азимов миллиондук тендерлердин жеңүүчүсү. Жасур Азимов мамлекеттик сатып алууларга катышып, акыркы 5 жылда 36,2 миллион сомдук тендерди уткан. Бул жылдары Азимов окутуучу, депутат жана вице-мэр кызматтарын аркалап келген. Ты медиа чиновниктердин ишмердүүлүгүн иликтеп, анын миллиондогон тендерлерди мыйзам бузуу менен жеңип алганын аныктады. Миллиондук тендерлердин жеңүүчүсү. Жасур Азимов 1999-2010 жылдары Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек университетинде экономика адистиги боюнча окутуучу болуп иштеп келген. 2014 жылы Ош Модерн жоопкерчилиги чектелген коомун негиздеп, мамлекеттик сатып алууларга катыша баштаган. Ал 2016 жылдын 25 апрелинде Республика Ата Журт фракциясынан Ош шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Азимов шаардык кеңешке депутат болуп келген соң Ош мэриясынын муниципалдык ишканалары өткөргөн тендерлерге катышып 6,847,177 сомдук тендерди уткан. Мында сырткары Азимов депутаттык кызматты аркалап Кара Суу районундагы айыл өкмөттүн сынактарына бир канча жолу катышып 8,790,946 сомдук тендерди уткан. Ал 2018 жылдын 17 октябрында Ош шаарынын вице-мэри болуп дайындалган. Кызматка киришкенден кийин дагы Киров атындагы мектептин кошумча иштерине деп 100 000 сомдук тендерди түз келишим аркылуу утат. Жасур Азимов 5 жыл ичинде 36,2 миллион сомдук тендерлерди жеңип чыккан. Бул жылдары Азимов окутуучу, депутат жана вице-мэр кызматтарын аркалап келген. Азимовдун компаниясы уткан тендерлердин баасы. Мыйзамдын тебелениши. Жасур Азимов Ош Модерн фирмасы тендерге катышкан мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамга каршы келет. Анткени кызыкчылыктар кагылышы деген 6-беренеге сатып алуучу мекеменин кызматкери, аткаруучу же жеткирүүчү катары катыша албай турганы же алар менен биригишкен кызыктар адам болбошу керектиги так көрсөтүлгөн. Бизнесин мурдагы кесиптеши жана тууганына каттаган. Ош Модерн ЖЧКсы 2019 жылдын 19 июлунда кайрадан каттоодон өтүп, Тургунов Абдырашид Махамаджановичке катталган. Кыргыз-Өзбек университетинин сайтындагы маалыматка ылайык, Тургунов Абдырашид Махамаджанович бул окуу жайдын окуу тарбия иштери боюнча деканынын орун басары кызматын аркалайт. Жасур Азимовдун саясий карьерасы башталганга чейин 1999-2010 жылдары дал ушул университетте иштеп кеткен. Кыргыз-Өзбек университетинин сайтынан Тургунов Абдырашид Махамаджановичтин номерин алып байланышып көрдүк. Ал Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовдун жакын тууганы экенин ырастады. Ош Модерн ЖЧКсы ага юридикалык катталганы менен фирманы вице-мэрдин атасы Махамаджан Азимов иштетип жатканын билдирди. Эң кызыктуу жагдай, мамлекеттик сатып алуулар порталында Ош Модерн ЖЧКсынын жетекчиси катары ушул тапта дагы Оштун вице-мэри Жасур Азимов көрсөтүлүп турат. Ош шаардын вице-мэри Жасур Азимов депутат болуп турган учурда Ош мэриясынан тендер утканын мойнуна алган жок. Ал курулуш тармагындагы бардык компаниялар депутаттардыкы экенин белгилеп, алардын маселесин да көтөрүүнү сунуштады. Бирок алар кайсы депутаттардыкы экенин ачык айтуудан баш тартты. Мен ал компанияда негиздөөчү болуп турганмын. Ал атамдын фирмасы, меники эмес. Мен депутат болсом дагы мага айлык берилбейт. 2015 жылы Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгынан утканбыз. Шаардан эмес, мен ошол жерде кызматта туруп сынактан утсам, тендерди берген ишкана жооп бериши керек, мен эмес. Тендер өткөргөн ишкана айтышы керек эле. Кечирип коюңуз, сиз мыйзам боюнча катыша албайсыз. Сиз депутатсыз деп айтышы керек эле, деди Азимов. Натыйжалуу иши эмес, чуулганды жүрүм-туруму менен белгилүү. Жасур Азимов Ош шаарынын муниципалдык менчик жана курулуш тармагын тескөөчү вице-мэр. 2016 жылда жеке ишкер Рысбек Ергешев Ош мэриясын сотто жеңип алганын Ты медиага билдирген. Анда вице-мэр Жасур Азимовдун аты аталган. Анын айтымында, анда Ош мэриясы эч кандай уруксаат албай, объекти авариялык абалда деген бүтүм менен мыйзамсыз бузган. Ошондуктан сот мэрияга караштуу муниципалдык менчик башкармалыгынын ишкер менен болгон
ортосундагы келишимди үзүү боюнча буйругун жокко чыгарган. Жасур Азимов 15-апрелде жокко чыккан шайлоодо Ата журт Кыргызстан партиясынын 49 тизмесинде шайлоого катышкан. Бирок аны Ош аймактык шайлоо комиссиясы добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу жана шайлоо комиссияларынын ишине тоскоолдук кылган деген жүйө менен талапкерлигин жокко чыгарган. 2020 жылдын ноябрь айында башкы прокуратура вице-мэр Жасур Азимов Ош шаарынын Кеңсай массивиндеги 15 гектар жерди 2,5 миллион сомго баалап, жеке менчик ишканага мыйзамсыз өткөрүп бергенин аныктаган. Буга байланыштуу Азимовго карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы менен сотко чейинки өндүрүш башталып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. 2019 жылдын август айында вице-мэр Жасур Азимов мас абалда унаа айдаган үчүн 17.500 сомго айып жыгылган. Ошондой эле кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Билеттен өскөндө мындай көрүшөбүз да. Сен андай дерски болуп, дерски эмес. Атты биле кийимсиз. Сиз кимсиз? Мыйзам бар да. Мен сурап атам сизден.